Тилек Чакенов биз менен болмокчу. Майонез жеген күндөр болгон, ушул жерден айтайын деп чечип атам. Түп шаары деп айтып коелу. Сиздин жүрөгүңүздү багынткан бир кыз бар болду экен азыркы учурда. Жүрөк бош. Сен кашчы артыңдан кубалайын. Сүйбөсөң да сүйгөнүмө кубанайын. Баракелде, үнүңүзгө береке. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, сиздер менен мен Айпери Шенкулова. Бүгүн биздин студиябызда коногубуз бар, ал ким деп кызыгып турган болсоңуздар тааныштырып өтөйүн. Акын, аткаруучу, ырчы, обончу, мажор тобунун солисти Тилек Чакенов биз менен болмокчу. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Тилек мырза, эфирибизге кош келипсиз. Саламатчылык, кош келдик, буюрса жакшы. Алгач эле өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип, өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, кайсыл жердин кулуну болосуз, балалыгыңыз кайсыл жерде өттү эле? Өзүм жөнүндө тааныштыра кете турган болсом, атым Тилек, фамилиям Чакенов. Ысык Көл областына караштуу Түп районунун Кеңсу деген айылында төрөлүп өскөм. Ошол жердин суусун ичип, абасын жутуп, билимин алып, анан 11-ди бүтүп бияка келип, Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине тапшыргам. Ошол жерде аяктадым 2018-жылы. Ошол? Ооба, сиз ошондо Түп шаары деп айтып коелу, эми азыр баары Түп шаары болуп калды окшойт деге. Абдан жакшы. Анан ошол Түп районунун Кеңсу деген айылында төрөлүп өсүп, ошол жакта балалыгыңыз өттү, андан соң Бишкекке келип студент болдуңуз. Студенттик кезиңиздерде же болбосо ошо балалык кездеги кызыктуу окуяларыңызды айтып берсеңиз. Балалык кезде кызыктуу окуялар өтө эле көп болгон негизичи. Ар бирин эстей албайт, бирөөсүн дагычы. Балким студенттик кезиңиздеги. Студент кездеби? Эми эл катары эле, студенттер катары эле бизде дагы майонез жеген күндөр болгон, жушес ичкен күндөр болгон. Анын бардык эле студентте көбүндө болсо керек. Айылдан келип аткандан кийин көп адамдын башынан өтөт экен мындай студенттин. Кызыктуу окуялар көп эле болгон. Мындай айтып келгенде. Студент болуп жогорку окуу жайдан билим алып жүрдүңүз, андан соң билимиңизди дагы уланттыңызбы? Уланта алган жокмун. Азыркы учурда ошо иштейин деп иштеп калдым. Анан студент болуп жүрүп эле чыгармачылыкка аралашып баштадыңызбы же окууну бүткөндөн кийин чыгармачылыкка кириштиңизби? Мен окууну айылдан келгенден кийин газетада бир аз иштеп калдым, кабарчы болуп. Ошондо эле кызыгым, негизи балалык кезде эле пайда болгон да. Бул көбүнчө ыр жазып калчумун. Ырдап калчумун. Анан бияка келгенден кийин ушундай бир аралашайын деп бир газеталарда бир журналист болуп иштеп калдым, бир нерсесин жазыпчы. Анан ырчылар менен мындай эме болуп атты да, мындай маектеш болуп атты, кызыгуу пайда болуп атты аларды көрүп. Анан ошо окууга тапшырып өзүм каалаган. Ошондон кийин башталды да мындай ушу чыгармачылыкка жол. Абдан жакшы. Анан ушу сиздин ырчы, акын болуп калганыңызга ата-энеңиздин дагы бир таасири болсо керек. Ошолордон өткөнбү бул талант сизге? Негизи чоң атам ушундай ырга жакын, ыр токуп, мен да бала кезимде эми элес булас көрүп калдым да чоң атамдычы. Элдер эле айтып калат ушундай, сен Чакен атаңды тарткансың го депчи. Айылда ушундай бир мындай оозго алынуктуу адам болгон да. Ошо чоң атаман өткөн десем болот. Анан негизи эле 1% талант болсо 90% эмгек деп айтылат эмеспи? Ошол чоң атаңыздан өткөн талант жана эмгектин аркасында ушул даражага жетип жатсаңыз керек. Анан ошентип жүрүп чыгармачылыкка келдиңиз, мажор тобу менен чогуу биргеликте түптөп ошол жакта эмгектенип жатасыздар. Ушул топ кантип түзүлүп калган? Ушунун тарыхын айтып берсеңиз. Негизи өзүм эле баштаган болчумун. Өзүм эле ырдап чыгайын, жеке ырдап чыгайын деп. Анан өзүм группалаштарым эле түзүп калышты, негизи алар баштап калышты да. Анан алардын сунушу менен ушундай чогуу ырдабайлы дегенинен мен макул болуп, ошолор менен чогуу баштап калдым, мажор тобун түзүп. Азыр болсо 5-6 ыр жаздырып, 3 клип тарттырдык. Түзүлгөнүбүзгө 2 жыл жүзү болуп калды, буюрса жакшы, акырынан аракет кылып жатабыз. Абдан жакшы. Анда ошол ырларыңыздын бирин бизге жагымдуу музыкалык чыгарма кылып арнап бериңиз. Албетте.
аккордеонду ала келгенден кийин аккордеон кошуусунда бир жакшы өзүбүздүн репертуардан аткарып берели. Өзүмдүн эле досум, жакын досум Жубайма деген ыр чыгарган экен. Ошол чыгарманы аткарып берели. Өзүбүз аткарып жүрөбүз. Жалпы өтүп кеткен айымдардын урматына Жубайма деген чыгарма болсун. Үнүңүзгө береке, талантыңыз ташкындай берсин дейли. Маек издандандар улантабыз. Эми биз чыгармачылыгыңызга кайтып келсек, чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар болуп атат? Алдыда дагы сиздерден кандай чыгармаларды күтсөк болот? Чыгармачылыкта аз Көлдүк кыз деп бир чыгарма жазып атканбыз. Сөзү өзүмө таандык. Группа менен иштеп азыр иштөө үстүндөбүз да, аранжировкаларын жазып, почти бүтүп деле калды. Жакынкы күндөрү элге тартуулайбыз деп турабыз. Абдан жакшы. Эми жеке турмушуңузга кайрыла турган болсок, сиз эл адамы болгондуктан элге, көрөрмандарыңызга сиздин жеке турмушуңуз да кызык. Өзүңүздүн ата-энеңиз, бир туугандарыңыз туурасында айтып кетсеңиз. Негизи азыр бир көп айтпайм да, көп эле адамдар суроо берет анан бул эмеден. Негизи өзүм айткым келчү эмес, ушул жерден айтайын деп чечип атам. Үй бүлө жатында болсо эки бир тууганмын, карындашым, анан мен 4-классында өзүмдүн апам кайтыш болуп кеткен төрөттөн. Ушул деңгээлге жеткизген атам не десем да. Ошол эми атабызга, атама чоң ыраазычылыгын билгизем, ушундай деңгээлге жеткизип, ушундай уул кылып тарбиялаганына эми аз да болсо да көп деп айта албайм. Аз болсо элдин алдына чыгышына, таасирин тийгизген. Ошо атамдын чоң эмеси бар да, эмгеги бар десем болот. Ал эми сиздин жүрөгүңүздү багынткан бир кыз бар болду экенби азыркы учурда? Багынткан азырынча жок да, негизи. Жүрөк бош. Эгер көрүп атсаңыздар, ошо жүрөк бош. Жамдагыларыңыздар деп коюңуз. Абдан жакшы. Өзүңүз кара сөз менен да ырлар жаза калып жүрөсүз, акын дагы болосуз. Анан көп негизинен эле мындай деп айтып коюшат эмеспи? Акынды акын кылган махабат депчи. Ашыктык саптарыңыздан бизге окуп берип койсоңуз, эгер макул десеңиз. Албетте макулбуз да.
Кандай ырларды окуйсек, ашыктык деп калдыңыздар, Эми ачканда эле бир ыр чыкты, эми ошону окуй берейин. Ооба. Сен кашчы деп аталат. Сен кашчы, артыңдан кубалайын. Неге деп суроо бербе, сурабагын. Жөн гана көзүн кысып билдирип кой, жетпесең да чуркаганыма кубанайын. Сен жашын издеп таап алайын, жашымдын көзүмүн кысып карабайын. Жөн гана үнүңдү чыгарып кой, таппасам да издегениме кубанайын. Сен күлчү, күлкүңө суктанайын. Сени карап алдыга шыктанайын. Жөн гана мени карап жылмайып кой, сүйбөсөң да сүйгөнүмө кубанайын. Жөн гана мени карап жылмайып кой, сүйбөсөң да сүйгөнүмө кубанайын. Кандай гана керемет саптар. Калемиңиз курч экен. Мындан ары дагы калемиңиздин курчушуна тилектешмин. Эми өзүңүзгө ыраазычылык билдирели, биздин атайын чакыруубузду кабыл алып эфирге келип, сонун маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге эркин микрофон суналам. Биринчиден Айпери сизге чоң ыраазычылык чакырып койгонуңуздарга. Анан дагы Көчө Мурда күнү болуп өткөн 8 март айымдардын майрамы менен сизди куттуктайм. Рахмат. Жаз күнүндө жадырап, сулуу болуп жүрө бериңиздер. Жалпы кыргыз элине болсо тынччылык каалайм, аманчылык каалайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат. Сизге дагы чыгармачылык эргүү, бекем ден соолук каалайбыз. Чоң рахмат. Ал эми биз дагы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Айпери Шенкулова болдум. Бүгүн бизде конокто өрчү, огончу, аткаруучу Тилек Чакенов болду. Кийинки эфирлерден амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.